Кайжысай айылын караңыздар. Жалаң туристтер келген, эс алуучулар келген айылда. Ушул жакта вообще түртпөйт да, вообще бир да жол түртүп койбойт. Кыскасы до конца өлтүрүп турган. Вообще түртпөйт. 3 айдан бери байкап атам. 3 ай болду уже. Бүгүн 10 май 2025 жыл. Февралдын 1-inde түртүмүш болду эле, ошондон бери жатат. Транспорт министрлиги мен жана жогоруда айттым, бардык асфальт басыла элек жолдорду сүрдүрүп тургула. Жумасына мен бул боюнча текшерип турамын. Ошол жергиликтүү калктардан деле. Мисалы азыр мына эми колубузда баарыбызда эле смартфон бар да. Ошол жана шифр болуп калган жолдор болсо кетип баратып, тартып туруп, кайсыл айыл экен, кайсыл район экен, кайсы участок экен, салып туруп интернетке салып коюп тургула. Мен карап көрүп турам, анан министрлердин куйругун бурайын. Кимде сүрбөсө эсинде. Бул эмне үчүн дегенде бөлүнүп берилип атат. Солярка берилет буларга. Техника деген жап-жаңы техникалар бар. Жалоба этпейт, үшүдүм, анан кыштын күнү деп. Ичинде печкасы бар, жайында деген кондиционери бар техникаларды алып бердик мынакей. Не керек дагы? 3 айдан бери жатат ушинтип коюп. Авгания айтайын десе, жолдун баары өлгөн, артында туурап кетти. Карап болгон бул жолду. Апа, жана айтууну кагы бийлеп бүткөндөн аягында бүдек болуп эле илабийди да, бийлеп бүткүч. Айтууну айтам, бийлеп бүткөндөн илабий отпойбу. Анан мен жол жалаң туристтер жүрөт, чет өлкөдөн келген. Февралдын 1-inde түрткөндө, анткени январдын 28-нен 31-не чейин 5 күн бою катар менен видео чыгаргамда жолдор түртүлө элек депчи. Ошондо президентти белгилеп туруп чыгаргам. Ошондо коркуп кетиштиби, ошо 1-февралда түрткөн, 1-февралда. Мына ошондон бери 3 ай болуп калды го.